Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 9 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Арашан айынан бир сиздерге сатылуучу жер участогу көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Азыр мен турган жер Арашан айылынын центри, мектебинин жанында турам туғандар. Сатылуучу участогу ушул мектептин жанындагы бул көчө менен түз чыкканда 200 метр аралыкта жайгашкан. Исабеков Бейшенбай көчөсүндө жайгашкан. Ал жака чыгуу үчүн сиздер бул салон Арашандын жанындагы көчө менен түз чыгып бара бересиздер. Бул көчөнүн аты Титова, мен турган жер Арашандын центральный көчөсү тугандар, мектебинин жанында турам. Анан бул жакта мектеп бар. Бул жерде мынакей мектеп, анын жанында мини поле, анын ары жагында спорт зал, Газпром спорт залы, анын ары жагында садик, ал жагында поликлиника, айыл өкмөтү, тойкана, уякта супермаркет, кичи маркет баары бар экен. Анан 3 медресе, жана бул жакта бир колледж же университет ушундай деле бар тугандар. Анан абасы таза, мынакей тоонун түбүндө салкын жерде жайгашкан жери. Түз бул жерден Аламидин базарына жана Ош базарына 2 маршрутка жүрөт, андан башка по пути такси, машине толтура шаарга барат экен. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу жерге карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өзүңүздөрдү комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу жер участогуна жетип келип калдым. Бул мынакей көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Жанакы мектептин жанынан түз чыгып келсеңиздер 200 метрдей аралыкта болуп калат. Анан кааласаңыздар үйүбүз углойдо жайгашкан. Бул жактагы Исабеков Бейшенбай көчөсү менен түз чыксаңыздар, сиздер бул жактан бала бакча жана ФАП поликлиника жактан чыксаңыздар деле болот. Бул жактан түз чыксаңыздар деле болот. Бул жактан чыксаңыздар деле болот. Бул жактан чыксаңыздар тугандар, Ош базарга кеткен маршрутка ушул жак менен мондайнан Воронцовка менен кетет. А бул жак менен чыксаңыздар, Аламидин кеткен маршрутка бул жагы менен кетет тугандар, через Кой таш. Анан көрүп турганыңыздардай свет бар. Интернеттин деле проводдору тартылыптыр. Интернетте киргизе алсаңыздар болот, үй салып тугандар. Суу, свет бар, анан полиной жер сугарган суу деле бар экен, көрүп турасыздар. Арыктар менен азыр деле агып аткан учуру. Жерибиздин аянты 3 сотук. Бул көчө тарабы ушул жерге чейин, ал жагы ал кошунага чейин болот. Азыр айланып барып көргөзсөм. Анан бул жагы тугандар бул жактагы кошунанын жерине чейин болуп калат. Бул жерге чейин болуп калат экен тугандар. Мынакей. Бул түндүк чек-арасы. Ушул жерге чейин болуп калат. Анан мектептерге, жана видеонун башында айткандай эле мектепке жакын жерде, бала бакчага жакын жерде магазин, буякта мечит, медресе, 2 медресе бар экен тугандар. Жана бул жакта бир университет же колледж бирөө бар тугандар. Могу Чуңгурчакка кеткен жол жээгинде дагы бир колледж же университет ушул сыяктуу бир окуу жай бар. Арашандын өзүндө. Медресеге балдарыңызды окутсаңыздар, үйүңүздөрдөн бат эле барып келип, ушул айылдын өзүндө медресеге окуй берет. Мектеп садиктер деле алыс эмес. Анан абасы таза, сонун айыл тугандар, тоого жакын, жай айларында деле салкын. Абасы таза, шаардын түштүк тарабында, тоо тарабында жайгашкан. Анан бул мынакей батыш чек-арасы ушул жерге чейин болуп калат. Ушул жерге чейин болуп калат. Азыр айланып кирип, ички тараптан сиздерге көргөзөйүн. Мынакей тугандар, айланып кирип, участоктун ички тарабына деле кирдим. Бул мынакей батыш тарапта кошуна менен болгон чек-ара. Кошунабыз жаңы эле пескоблок менен забор кылаткан учуру экен. Мынакей бул участоктун көрүнүшү. Мына ушундай жашыл абактар бар экен ал жагында. Пока бош тугандар, келип өзүңүздөр каалагандай формада, каалагандай план менен үй салып алсаңыздар болот. Түндүк чек-арасы бул мына кошунанын темир каккан жерине чейин. Жана айттым жол боюнда ушул жерге чейин болуп калат. Эми эмне маалымат калды тугандар? Документ калыптыр. Кызыл китеп бар документтер боюнча. Документтер бар. Жери 3 соток. Эми айтылган бир эле баасы калды окшойт. Бул участогубуздун баасына $13,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот тугандар. Эсин номерин экранга калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Базар жок каналынан көрүп чалып атабыз десеңиздер,
оговеттер бир аз скидка кылып берет. Мына ушундайдан ушул видеону достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага жер ээсине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Андыктан бөлүшүп коюңуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.